Суга азырынча тартыштык жок. Рустам Тажибаев 15 жылдан бери дыйканчылык кылып, Кара сууда өрөөнчүлүк кооперативин жетектеп келет. Кооператив жалпы 54 дыйкандын башын бириктирип, 120 гектар жерди камтыйт. Анда буудай, пахта эгиндери айдалган. Бүгүнкү күндө күздүк буудайды экинчи ирет сугарып жатат. Buğdaylarımız mana уже gül kirişte aldı, mana baş çıkarıp kaldı. Bunu hazır gülge doğru ikinci paylıkta kılıp alsak, ananı güllegenden keyin endi göremiz, onga qarap turup keyingi qanday qilmoqda. Буудай башка өсүмдүктөргө салыштырмалуу сууну аз талап кылат. Дыйкан Тажибаев эгиндерге суу берүү үчүн 2-3 күн мурун кезекке жазыларын билдирди. Негизи эгиндин бул түрү толук бышып жетилгенге чейин 3 ирет суу берилиши керек. Ошондо бир жолку суугаруда буудай тоюп, суу ичиши үчүн 3-4 күн кетет. Endi ödede su özü az bolyaptı da. Biz bir komissiya tuzub biz alıp barıp Papar madarxanasiga alıp bardı, yoqda gördük kızım. Bir su kişine köproq soyunup turabız. Murda yıllar aldan geldiler su az boldu da. El bunu to'g'ri tushunadi. O'shuning uchun cho'nroq kooperativlar bo'lsa, el cho'ngay birlashsak, suv ham jetadi. Каарманыбыз жылдан жылга суга тартыштыгы жаралып жатканына жана сууну үнөмдүү пайдаланууга салым кошуу максатында кийинки жылдан тамчылатып суугаруу ыкмасын өтүүнү көздөөдө. Ал үчүн мамлекеттин 2% менен насыя берүү программасынан колдонууну пландап жатат. Капельный орошениеде биз сугарып, капельный кылсак, бу карындашым асылы 3төн 1, болбосо 4төн 1. Мына аганда 11 000 литр эмес, 3 000 литр менен почти 1 гектар пахтаны жетиштирсе болот да. Ошон үчүн мен азыр hökümetке дагы бир рахматымды айтып, бүкүн дыйканларга шуну айтат элем. Кегиле азыр чоң кооперативлер, бизге окшогон кооперативлер, үрөн чарбалар, племхозлар, чоң кооперативлер азыр башлашыбыз керек, эртең кеч болуп калат. Биз уже жаңы технология, жаңы ыкмага өтүшүбүз керек. Кара суу боюнча жалпы сугат жердин аянты 32 000 гектарга жетет. Аталган дыйканчылык аянтын 70 000ге жакын адам иштетет. Бул райондо дыйканчылык сезонго байланыштуу апрель айында сугат суу бериле баштап, ноябрь айында суу берүү токтотулат. Райондук суу чарба башкармалыгы сууну коромжосуз пайдалануу үчүн ирригациялык иштер жүргүзүп, каналдарды бетондоо иштери аткарылып жатканын билдирди. Кара суу районундагы дыйкандардын бардык количествосу 70 000 дыйканга суу жеткизебиз. Аларга 5 системадан суу алат: Акбура, Куршапсай, Карадария, Талдыксай жана Мады булактары. Жылына буларга суу булактардан 408 миллион куб суу алабыз. Анын 40% жеткирилип берилет дыйкандарга. Негизи сугат уже бериле баштады да. Сугат уже 1 апрелден баштап бериле баштаган. Кыргызстанда акыркы 2-3 жылдан бери сугат суу тартыштыгы байкала баштаган. Анын ичинде быйыл жаан-чачындын аз жааганына байланыштуу өзгөчө өлкөнүн түштүк аймагында суу аз болоору айтылды эле. Мындан улам Айыл чарба министрлиги дыйкандарды сугат сууну үнөмдүү пайдалануу жана тамчылатып суугаруу ыкмасын өтүүгө үндөп келет. Айымкан Исрал кызы, Маруф Шакиров, УТРК Ош.